Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. 8 класстын алгебра предметине арналган сабагыбызды баштайбыз. Балдар, буга чейин биз силер менен 8 класстын алгебра окуу китебиндеги квадраттык үчмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу, квадраттык теңдемелер жана жөнөкөй рационалдык теңдемелердин жардамы менен маселелерди чыгарууну жана ошондой эле теңдемелерди графиктик ыкма менен чыгарганды үйрөнгөнбүз. Бүгүн биз дагы бир жаңы тема менен таанышабыз. Жаңы теманы өтүүдөн мурун мен силерге төмөнкүдөй сүрөттөрдү бергим келип жатат. Бул 3 сүрөттө кандай жалпылык бар? Буларды эмне бириктирип турат? Ойлонуп көргүлөчү. Ооба, силер ойлондуңар деп ойлойм. Демек, терминалдан акчаны алууда, уюлдук телефонду ачууда же сейфти ачууда сөзсүз түрдө кандайдыр бир цифралардын комбинацияларын теребиз. Башкача айтканда, пин-коддорун теребиз. Ооба, жашоо турмушубузда ушул пин-коддордун айрым бир цифраларын, бир же эки цифралы же толугу менен пин-кодду унутуп калып, цифралардын комбинацияларын терип ачууга аракет кылабыз. Чындыгында бул цифралардын комбинацияларын пин-кодду терүү учурунда биз ача албасак, тийиштүү адистерге кайрылабыз. Ал эми алгебрада ушундай маселелер келип калса, кантип чыгарабыз? Муну чыгаруунун жолдорун мен бүгүн силерге үйрөтөм. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы комбинаториканын элементтери. Кана балдар, жаңы теманы жазып алабыз. Комбинаторика балдар латын тилинен которулганда биригүү, айкалышуу дегенди түшүндүрөт. Комбинаторика кандайдыр бир шарттын негизинде айрым көптүктүн элементтерин тандоо жана орундаштыруу жөнүндөгү математиканын бөлүмү. Ооба, турмушубузда, практикада берилген чектүү сандагы элементтерди же объектилердин арасынан керектүү бир нечесин тандап алуу же аларды түрдүү жол менен жайгаштыруу жөнүндөгү маселелер кездешет. Мисалы балдар, автомобилдин номери 3 тамгадан жана 3 цифрадан турса, мүмкүн болгон канча машинага номер берүүгө болот? Жана ошондой эле азыр биз көргөндөй, бир да номерди кайталабагандай 4 орундуу цифрадан турган уюлдук телефонго пин-коддордон канчаны түзүүгө болот? Мына ушундай маселелерди чыгаруунун жалпы эрежеси берилген чектүү сандагы элементтердин же объектилердин арасынан керектүү бир нечесин тандап алуу же аларды түрдүү жол менен жайгаштыруулардын санын табууга берилген маселелер комбинатордук маселелер деп аталат. Балдар, комбинатордук маселелер алгач 17-18 кылымдарда келип чыккан. Бул маселелер кездешүүчү тармактар химияда, биологияда, лингвистикада, эл чарбасында жана ошондой эле алгебрада жолугушат. Анда мен силерге биринчи маселени берип көрөйүн. Биринчи маселеде 10 чекиттен жана 5 кесиндини ар бир кесиндиде 4 чекит болгондой кылып жайгаштыргыла. Ооба, тандоо жолубуз 5 кесинди болуш керек, ар бир кесиндиде 4төн чекит. Жалпы чекитибиз 10 чекиттен ашпашы керек. Демек 5 кесиндиде 4 чекитти туура жайгаштырышым керек. Ар бир кесиндиде 4төн чекитти туура жайгаштырууда мынакей жалпы 5 кесинди, ар бир кесиндиде 4төн чекит, жалпы чекитибиз 10 чекит болуп атат. Демек 5 жылдызды алдык. Көрдүңөрбү балдар, ушундай маселелерди биз комбинатордук маселелер деп атайбыз. Анда кеттик, дагы бир маселени карап көрөлүчү. Сатыкта турган 3 кызыл, 2 ак жана 4 сары розадан бир розаны тандоо үчүн канча вариант болушу мүмкүн? Балдар, бул маселени чыгарыш үчүн сумманын эрежесин колдонолу. Эгерде А элементин тандоонун мүмкүнчүлүгү n болсо, ал эми Б элементин тандоонун мүмкүнчүлүгү n болсо, анда же Аны, же Бны тандоонун мүмкүнчүлүгү n плюс n болот. Анда балдар, бардык розалар 3 кызыл, 2 ак, 4 сары розадан бир розаны тандап алуу мүмкүнчүлүгүн карап көрөлү. Демек, бардыгы жалпы 9 роза болсо, бир розаны тандоонун варианты 9. Демек, 9 розанын ичинен бир розаны тандап алуунун 9 варианты бар. Мына балдар, сумманын эрежесин колдонуп, мен маселени чыгардым. Дагы бир маселени берип көрөйүнчү. Математика боюнча кружокко 5 кыз 3 уул катышат. Жакында өтүүчү конференцияга баруу үчүн кружоктун мүчөлөрүнөн бирди канча жол менен тандоо болот? Демек, бардык кружокко катышкан кыздардын саны 5 болсо, уулдардын саны 3 болсо, демек
конференцияга баруу үчүн бир эле окуучуну тандап алуу керек. Демек, бардык окуучунун саны 8 болсо, конференцияга баруу үчүн кружоктун мүчөлөрүнөн бирди 8 жол менен тандап алууга болот. Мында дагы сумманын эрежесин колдондук. Силерде дагы мындай суроо пайда болду болуш керек. Эгерде ушул эле кружоктун мүчөлөрүн олимпиадага же конференцияга 2ден кылып тандап жиберсе кандай болот экен? Мына ушул маселеге көңүл бурайын. Математика боюнча кружокко 5 кыз жана 3 уул катышат. Жакында өтүүчү олимпиадага 2 окуучуну, 1 кыз жана 1 уулду жиберүү үчүн канча жол менен тандоого болот? Демек, балдар, олимпиадага 5 кыздын ичинен бирди, 3 уулдун ичинен бирди тандап жиберүү керек экен. Бул учурда сумманын эрежесин колдоно албайм. Экөө болгондуктан көбөйтүүнүн эрежесин колдонобуз. Эгер А элементин n ыкма менен тандасак, жана аны тандагандан кийин B элементин m ыкма менен тандасак, анда А жана B эки элементин m көбөйтүлгөн m ыкмасы менен тандайбыз. Демек, балдар, кыздардын саны 5, уулдардын саны 3. Демек, кыздардын ичинен 1 кызды тандап алуунун варианты 5, 3 уулдун ичинен тандап алуунун варианты 3 болуп атат. Демек, көбөйтүүнүн эрежесин пайдаланып чыгардык. Кружоктун мүчөлөрүн олимпиадага баруу үчүн 1 кыз 1 уулду 15 жол менен тандоого болот экен. Мына көрдүңөрбү? Көбөйтүүнүн эрежесин пайдаланып, 1 кыз 1 уулду тандоодо 15 жол менен тандап туруп жиберсек болот экен. Анда кийинки маселеге көңүл буралы. 0, 1, 2, 3 цифраларынын жардамы менен канча түрдүү 2 орундуу сан түзүүгө болот? Ооба, балдар, 4 цифранын жардамы менен 2 орундуу санды түзүп көрөлү. 2 орундуу сан болуш үчүн биринчи цифра 0 болушу мүмкүн эмес. Анда калган 3 цифраны биринчи орунга коелу. Биринчи цифрасы 1 болгон учурда 4 цифраны жайгаштырып, 2 орундуу санды алып көрөлү. Демек, биринчи цифрасы 1, 2 орундуу 4 санды алууга мүмкүн экен. Мына 10, 11, 12, 13. Биринчи цифрасы 2 болгон 4 цифраны тандоо менен 2 орундуу сандан 4-тү ала алат экенбиз. 20, 21, 22, 23. Ошондой эле биринчи цифрасы 3 болгон экинчи цифрага 4 цифраны жайгаштырууда 2 орундуу сан алат экенбиз. 30, 31, 32, 33. Мына, балдар, 4 цифралардын жардамы менен биринчи цифрасы 0 болушу мүмкүн эмес. Анда калган 3 цифраны тандоо менен 4 цифранын жардамы менен 2 орунду 12 санды алууга болот экен. Көрдүңөрбү? Ар түрдүү жол менен 2 орунду 12 санды түзүүгө болот экен. Мына ушундай комбинаторикалык маселелер берилсе, сумманын эрежеси, көбөйтүүнүн эрежесин колдонсок болот экен. Балдар, дагы комбинаторикалык маселелерди чыгаруу үчүн жаңы бир түшүнүк менен таанышып алалы. Факториал. Факториал деген, фактор деген сөздөн алынган көбөйтүүчү дегенди түшүндүрөт. Факториалды илеп белгиси менен коебуз. Демек, n факториал деген сөз бирден nге чейинки натуралдык сандардын көбөйтүндүсү. Анда, балдар, натуралдык сандардын көбөйтүндүсү болсо, мен n'дин ордуна натуралдык сандардын факториалдарын таап көрөйүн. Мына n 1 болгон учурда 1 факториал. 1ге чейинки сандардын көбөйтүндүсү болсо, анда ал 1ге барабар. 2 факториал 1ден 2ге чейинки сандардын көбөйтүндүсү, демек 2ге барабар. 3 факториал, балдар, 1ден 3кө чейинки сандардын көбөйтүндүсү. Карап көргүлөчү. Бул жерде 1 көбөйтүлгөн 2, 2 факториалды берет. Демек, мен 3 факториалды 2 факториал көбөйтүлгөн 3 деп да жазсам болот экен. Демек, 3 факториал 6га барабар. Силер байкап тургула, балдар, 4 факториалды алып көрөйүн. 1ден 4кө чейинки натуралдык сандардын көбөйтүндүсү. Bundan biz sizler görgөндөй 1 көбөйтүлгөн 2 факториалды көрүп турабыз. Демек 2 факториал көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 4 ала алат экенбиз. Жана ошондой эле 3 факториалды көрүп турабыз. 1ден 3кө чейинки санын көбөйтүндүсү 3 факториал, анда 4 факториалды 3 факториал көбөйтүү 4 кылып жазып алсак да болот экен. Демек 4 факториал 24кө барабар. Байкадыңарбы, балдар? 3 факториал 4 факториалды жазууда 2 факториалды алууга мүмкүн экен.
4 факториалды жазууда 2 факториал көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 4 деп алсам болот. Же 3 факториал көбөйтүлгөн 4. Демек жыйынтыгы 24-кө барабар экен. Анда 5 факториалды таап көрөлүчү. Натуралдык сан 5 болсо, анда 5 факториал эмнеге барабар болду экен? 1-ден 5-ке чейинки сандардын көбөйтүндүсү. Мында дагы 1 көбөйтүлгөн 2 факториалды көрүп турам. Эгерде 2 факториал кылым менен жазсам, 2 факториал көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 5 деп жазууга мүмкүн экен. Жана ошондой эле 1-ден 3-кө чейинки сандын көбөйтүндүсү 3 факториал. Анда 3 факториал менен жазсам да болот экен. 3 факториал көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 5. 4 факториалды да көрүп турам. Анда 5 факториалды 4 факториал көбөйтүлгөн 5 деп жазууга мүмкүн экен. Көрдүңөрбү балдар? Мен 1-ден 5-ке чейинки сандардын көбөйтүндүсүн 5тен кичине болгон факториалдардын жардамы менен жазууга мүмкүн экен. Бардык жыйынтыгында 5 факториал 120-га барабар болду. Көрдүңөрбү балдар? Эми n 6 болсо канчага барабар болду экен? 6 факториал 1-ден 6-га чейинки сандардын көбөйтүндүсү. Мына 6 факториал болгондуктан жогорудагыларды карап туруп, бир нече факториалдардын жардамы менен жазууга мүмкүн экендигин көрсөтөйүн. 2 факториал кылып жазууга мүмкүн. Анда 2 факториал көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 6 деп жаза алат экенмин. Ошондой эле 3 факториал кылып жазууга мүмкүн. 6 факториал 3 факториал көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 6-га барабар экендигин көрүп турабыз. Ошондой эле мен 6 факториалды 4 факториал көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 6 деп жаза алам. Дагы балдар 6 факториалдан мен 5 факториал көбөйтүлгөн 6 кылып жазып алууга мүмкүн экен. Көрдүңөрбү? Мунун бардыгы 6 факториалга барабар. Анда 1-ден 6-га чейинки сандардын көбөйтүндүсү 720. Демек 6 факториал 720-га барабар экен. Мына көрдүңөрбү балдар? 6 факториал болсо, 6 факториалды жазуу үчүн 6-дан кичине болгон факториалдардын жардамы менен жазып алууга мүмкүн экендигин көрдүңөр. Анда балдар 0 факториал 1-ге барабар деп кабыл алынган. Көрдүңөрбү? 0 факториал 1-ге барабар. Эми келе жыйынтыктайын. n факториал деген 1-ден nге чейинки сандардын көбөйтүндүсү. Силер төмөндө карагандай, чоң факториал берилсе, өзүнөн кичине болгон факториал кылып жазып алууга мүмкүн экен. Мисалы, n факториалды мен 1-ден n-2-ге чейинки сандардын көбөйтүндүсү n-2 факториал көбөйтүлгөн n-1 көбөйтүлгөн nге барабар экендигин көрсөткүм келип жатат. Ошондой эле n факториалды 1-ден n-1-ге чейинки сандардын көбөйтүндүсү кылып жазгым келсе, анда n факториал барабар n-1 факториал көбөйтүлгөн n кылып жазып алууга мүмкүн экен. Келгиле анда төмөнкү мисалды карап көрөлү. Эсептегиле. 9 факториал бөлүнгөн 8 факториал. Балдар, бул бөлчөктү чыгарыш үчүн мен кыскартышым керек. Мен көргөндөй 9 8-ге караганда чоң. Демек 9 факториалдан 8 факториалды алууга мүмкүн. Себеби 9 факториал 1-ден 9-га чейинки сандардын көбөйтүндүсү, а 1-ден 8-ге чейинки сандардын көбөйтүндүсү 8 факториал. Демек 9 факториалды мен 8 факториал көбөйтүлгөн 9 кылып жазып алам. Анда алымын 8 факториал көбөйтүлгөн 9 деп жазып алсам, бөлчөктүн алымын да бөлүмүн 8 факториалга кыскартып жиберейин. Жыйынтыгында 9 чыгат. Көрдүңөрбү балдар? Демек 9 факториалда 9-дан кичине болгон сандардын факториалын алууга мүмкүн экендигин көрсөттүм. Анда келгиле дагы бир мисалды карап көрөлү. Мына ушул берилген бөлчөктү чыгаруу үчүн алымын айырмалашым керек. Анда 7 факториалдан 5 факториалды кеметүү үчүн жалпы көбөйтүүчүнүн кашаанын сыртына чыгарганга аракет кылайын. Себеби 7 факториалда 5 факториал бар. Анда 7 факториалды 5 факториал көбөйтүлгөн 6 көбөйтүлгөн 7 кылып жазып алайын. Мына алымында 5 факториал жалпы көбөйтүүчү. Экөөнүндө тең бар. Келе кашаанын сыртына 5 факториалды чыгарып жиберели. Анда кашаанын ичинде 6 көбөйтүлгөн 7 минус 1 болот. Эми балдар, 6 көбөйтүлгөн 7 42, 42ден 1 алсак 41. Ал эми 5 факториалды бөлүмү 4 факториал болгондуктан 4 факториал көбөйтүлгөн 5 деп жазып алайын. Мына эми мында бөлчөктөрдүн алымын да бөлүмүн 4 факториалга кыскартып жиберели. Жыйынтыгында 5-ти 41-ге көбөйтсөк, жыйынтыгы 205 чыкты. Балдар, бул мисалдардын бардыгы биздин окуу китебибиздеги номерлерден берилип жатат. Дагы бир мисал берип көрөйүнчү.
Карап көргүлө 10 факториал плюс 8 факториал бөлүнгөн 8 факториал. Буну эсептөө үчүн мен эмне кылышым керек? Алымына көңүл бурам. 10 факториал 8 факториал. Демек 10 факториалдан 8 факториалды бөлүп жазайын. Демек 10 факториал 8 факториал көбөйтүлгөн 9 көбөйтүлгөн 10го барабар. Плюс 8 факториал. Демек алымынан жалпы көбөйтүүчүнү кашан сыртына 8 факториалды чыгарып жиберсем, кашан ичинде 9 көбөйтүлгөн 10 плюс 1 калды. Эми ушул жерден алымын да бөлүм 8 факториалга кыскартып жиберейин. Анда жыйынтыгында 91 чыгат. Демек берилген эсептөөнү аткарууда жыйынтыгы 91 чыкты. Мына балдар, көрдүңөрбү, биз силер менен факториалдар түшүнүгү менен тааныштык. Комбинатордук маселелерди чыгардык. Эми комбинатордук объектилердин жайланыштары менен тааныштырып көрөйүнчү. Анда комбинатордук объектилердин ар түрдүү жайланышы бар. Орундаштыруу, орун алмаштыруу жана топтоштуруу. Балдар, бүгүн мен силер менен орундаштыруу менен тааныштырам. Демек, комбинатордук объектилердин орундаштыруунун санын тапканды үйрөтөм. Орундаштыруу бири-биринен элементтери же элементтеринин жайгашкан ирети боюнча айырмаланган берилген m элементинен түзүлгөн биригүү m элементтен n боюнча орундаштыруу деп аталат. Белгилениши балдар, латындын баш тамгасы а менен белгиленет. Демек, a'нын m элементтен n боюнча орундаштыруунун формуласын берсем, m менен бирден n'ге чейинки сандардын айырмасын m'ге көбөйткөнгө барабар. Башкача айтканда, m көбөйтүлгөн m-1 көбөйтүлгөн m-2 жана башка m-n-1ге. Мына көрдүңөрбү балдар, ушул формуланын жардамы менен колдонуп орундаштыруунун санын табууга мүмкүн. Анда келгиле төмөнкү маселеге көңүл буруп көрөлү. Бишкек-Москва рейсиндеги поездге 3 адамдан турган үй бүлө 4 орундуу купеге канча жол менен жайгашуулары мүмкүн? Купеде алардан башка эч ким жок. Демек балдар, 3 адамды 4 орундуга жайгаштыруу керек. Анда орундаштыруунун саны канча болду экен? Формуланын жардамы менен чыгарып көрөлү. Орундаштыруунун санын табыш үчүн a'нын 4 элементтен 3 боюнча орундаштырууну тапсак, 4 менен 1ден 3кө чейинки сандардын айырмасын 4кө көбөйтөбүз. Жыйынтыгында балдар 24 чыгат. Демек, 3 адамдан турган үй бүлөнү 4 орундуу купеге жайгаштырууну 24 жолу бар. Көрдүңөрбү? Мына ушул формуланы колдонуп чыгарууга болот экен. Келгиле анда мен дагы бир мисал карап көрөйүн. Төмөнкү 3 элементтен түзүлгөн көптүк берилген. Элементтерибиз 3 бурчтук квадрат тегерек. Бул элементтерден 2ден канча орундаштырууну алууга болот? Келгиле мына ушул фигураны тандап, мүмкүн болгон бардык элементтерин түзүп көрөйүн. Мына 3 бурчтук квадрат же квадрат 3 бурчтук. 3 бурчтук тегерек же тегерек 3 бурчтук. Квадрат тегерек же тегерек квадрат. Мына бардык 3 элементти 2ден элемент кылып орундаштырууда орундаштыруунун саны 6 болду. Эми балдар, мен азыр эле силерге орундаштыруунун санын табуунун формуласын үйрөттүм эле. Келгиле ошол формуланын жардамы менен орундаштыруунун санын таап көрөлү. Анда a'нын 3 элементтен 2 боюнча орундаштыруунун санын тапсак, 6 чыкты. Мына көрдүңөрбү балдар, бул формула биздин окуу китебибизде берилген. Ал эми мен дагы окуу китепте берилбеген дагы бир формуланы бергим келип жатат. Кааласаңар, ушул формуланын жардамы менен да чыгарууга мүмкүн. Келгиле анда a'нын m элементтен n боюнча орундаштыруунун санын табуу үчүн m факториал бөлүнгөн m-n факториал формуласын колдонуп, 3 элементтин 2ден орундаштыруунун санын таап көрөлү. Анда a'нын 3 элементинен 2 боюнча орундаштырганда, орундаштыруунун саны 3 факториал бөлүнгөн 3-2 факториал. 3төн 2-ни алсам 1 факториал, силер билгендей балдар, 1 факториал 1ге барабар. Демек 3 факториалды 1ге бөлгөндө 3 факториал чыгат, а 3 факториал 6га барабар. Мына көрдүңөрбү балдар, азыр биз 3 элементти 2ден орундаштырган учурда фигуралардын жардамы менен мүмкүн болгон тандоосун карап көрсөк,
6 болду. Ошондой эле биринчи формула, экинчи формуланы колдонуп чыгарсак, жыйынтыгында орундаштыруунун саны 6 чыкты. Мына балдар, кааласак фигураларды орундаштырып тапсак болот экен. Кааласак эки формуланын бирөөсүн колдонуп таап алсак болот экен. Анда келгиле мен төмөнкү дагы бир маселени берип көрөйүн. Меймандар үчүн даярдалган столдогу 6 отургучка 4 конокту канча жол менен отургузууга болот? Демек, меймандарды чакырсак 4 конок келген экен, 6 отургучка канча жол менен отургузууга болот? 6 элементтен 4 боюнча орундаштыруунун санын таап көрөлү. Анда биз берилген биринчи формуланын жардамы менен таап көрсөк, 6 элементтен 4 боюнча орундаштырганда орундаштыруунун саны 360ка барабар болду. Келгиле балдар, мен экинчи формуланын жардамы менен да чыгарып көрөйүн. Демек, A'нын m элементтен n боюнча орундаштыруунун саны m факториал бөлүнгөн m минус n факториалга барабар. Анда 6 элементтен 4 боюнча орундаштырганда 6 факториал бөлүнгөн 6 минус 4 факториал. 6дан 4 алсак 2 факториал. Силер билгендей, 6 факториалда 2 факториалды бөлүп жазайын. Анда 2 факториал көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 6-ны алам. Алымын да бөлүмүн 2 факториалга кыскартып жиберсек, жыйынтыгында 3 көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 6-нын көбөйтүндүсү 360ка барабар болду. Мына балдар, 6 отурушка 4 конокту 360 жол менен отургузууга болот экен. Көрдүңөрбү? Мен биринчи формуланын жардамы менен чыгарсам да 360, экинчи формуланын жардамы менен чыгарсам да 360 чыкты. Демек балдар, 4 мейманды 6 орунга 360 түрдүү жол менен отургузууга болот экен. Кааласаңар биринчи формуланы, кааласаңар экинчи формуланы колдонуп чыгарсак дагы жыйынтыгы бирдей боло тургандыгын көрүп турасыңар. Демек, силерге кайсыл формула ыңгайлуу? Анда ошол формуланы колдонуп чыгарсаңар болот. Анда кийинки маселеге көңүл буралы. Балдар, биздин кыргыздын улуттук оюну көкбөрү. Көкбөрү боюнча мелдешке 12 команда катышат. Биринчи, экинчи, үчүнчү байгели орундарды бөлүштүрүүнүн канча варианты бар? 12 командага 3 байгели орунду бөлүштүрүп көрөлүчү. Канча вариант менен бөлүштүрүүгө мүмкүн? Мен орундаштыруунун формуласын колдоноюн. Анда A'нын 12 элементтен 3 боюнча орундаштырууда 12 факториал бөлүнгөн 12 минус 3 факториалды алдым. 12ден 3 алсак 9 факториал. Өзүңөр билгендей, 12 факториалды 9 факториалды алууга мүмкүн. Демек, 12 факториалдын ордуна 9 факториал көбөйтүлгөн 10 көбөйтүлгөн 11 көбөйтүлгөн 12 деп жазып алайын. Алымын да бөлүмүн 9 факториалга кыскартып жиберели. Жыйынтыгында 10 көбөйтүлгөн 11 көбөйтүлгөн 12 1320. Демек балдар, 12 команданы 3 байгели орундарга бөлүштүрүүдө 1320 варианты бар. Балдар, сабактын башында мен силерге 3 сүрөттү бердим эле. Ошонун ичинен эң эле жакыны бизге уюлдук телефон. Демек, уюлдук телефондун пин-коддорун биз бат-баттан алмаштырып турабыз. Анда мен төмөнкү маселени бергим келип жатат. Цифралары кайталанбагандай 4 орунду цифрадан турган уюлдук телефонго пин-коддон канчаны түзүүгө болот? Кайталайм. Цифралары кайталанбагандай 4 орунду цифрадан турган уюлдук телефонго пин-коддон канчаны түзүүгө болот? Демек, бардык цифралардын саны 10. Пин-код 4 орунду. Демек, биз 10 элементтен 4 боюнча орундаштыруунун санын таап көрөлү. Анда 10 факториал бөлүнгөн 10 минус 4 факториал. 10дон 4 алсак 6 факториал. Демек, балдар, 10 факториалда 6 факториал бар. 10 факториалды 6 факториал көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 8 көбөйтүлгөн 9 көбөйтүлгөн 10 деп жазып алайын. Алымын да бөлүмүн 6 факториалга кыскартып жиберейин. Жыйынтыгында 7 көбөйтүлгөн 8 көбөйтүлгөн 9 көбөйтүлгөн 10 5040 болот. Мына көрдүңөр балдар, 10 цифранын 4 орунду пин-кодду териш үчүн 5040 вариантта табууга болот экен. Келе балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз силер менен комбинатордук элементтерди, комбинатордук маселелерди чыгарганды, анын ичинен комбинатордук объектилердин ар түрдүү жайланыштары менен тааныштык. Орундаштыруу, орун алмаштыруу жана топтоштуруу.
Анын ичинен биз силер менен орундаштыруу менен тааныштык. Орундаштыруунун санын табуу үчүн A'нын m элементтен n боюнча орундаштырууда m менен бирден nге чейинки сандардын айырмасын mге көбөйткөнгө барабар экендигин көрдүңөр. Жана мен силерге экинчи формула менен тааныштырдым. A'нын m элементтен n боюнча орундаштыруу m факториал бөлүнгөн m минус n факториалга барабар экендигин көрдүңөр. Мына балдар, комбинатордук маселелерди чыгарууда, анын ичинен орундаштыруунун санын табууда ушул эки формуланы колдонуп чыгарсак болот экен. Бүгүн мен силер менен комбинатордук объектилердин жайланышын орундаштыруу менен тааныштырдым. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аяктады. Кийинки сабактан жолукканга чейин саламатта калгыла.